Базарбай уулу Бек Алимжан уулу Нурсултандын «Анын жашоосу кандай гана кооз» китебинен үзүндү. Биз мурда кыздарыбызды тирүүлөй көмчүбүз. Менин дагы бир кызым бар эле. Бир күн апасына «Муну кийиндир, тайкелерине алып барам» дедим. Аялым болсо унчукпай айтканымды аткарып жатты. Бапес деген байкуш кызыбыз бир аздан кийин аңгеке ыргытылып, тумчугуп өлөрүн билсе да, аялым каршы чыкканга акысы жок эле. Кызым болсо чын эле тайкелеримдикине барам деп ойлоп, кубанганынан ары бери чуркап жатты. «Атеке, каяка баратабыз?» «Сага топурактан үй жасайбыз, кызым». «Биздин үйүбүз бар да, атеке». «Ал жер болсо бир гана сенин жеке үйүң болот». «Мени көтөрүп алчы, атеке. Апамды неге уруштуң?» «Сага үй жасайм десем макул болгон жок да ошого, кызым». «Ата, сен мени жакшы көрөсүң да, «Жакшы көрбөй койчу белем. Албетте жакшы көрөм, кызым». «Үйүмдү неге алыс жака жасап жатасың, ата?» «Оюн ойноп жатабыз, кызым. Кана, кел, жүр, отур. Бул жер аябай муздак экен. Кана кел, үстүңдү көмөйүн, Коркуп жатам. Колуңду берчи, атаке». «Коркпо, кызым». «Ата, мени өлтүрөсүңбү? Эмнеге? Коркуп жатам. Колуңду берчи дагы». «Оюн бул, кызым, оюн». «Коркпо, кызым, коркпо». «Ата, атаке, апа, апаке» деп жүрөк сыздаткан, төбө чачты тик тургузган мындай окуялар көп эле болгон. Жазыксыз нечендеген наристелердин өмүрү кыйылбадыбы? Мындай окуялар жахилият доорунда болгон. Азыр дагы өз кызын өлтүргөн учурлар жок эмес. Жахилият доорунда кыз балдардын укугу корголбой, чоңойгондо кор болуп калуусунан коркуп, аталары ушундай кадамга барышкан. А бизде азыр кыз бала болобу же уул бала болобу, аборт кылдырып, төрөлө кезде алдыртып салганы өз баласын тирүү эмес, анан эмне? Өлтүрүү эмес, анан эмне? Кийинки сабакта жолугушканча, ой күч алган жерде иш чыңалат.